Коомчулукту дүрбөлөңгө салган окуя Жалал Абад областынын Нокен районунда 4-апрелде катталган. Бул күнү 7 жашар бала барымтага алынып, андан соң өлтүрүлгөн. Бөбөк күндүз саат 12 чамасында өз үйүнүн жанынан жоголуп кеткен. Көп өтпөй кылмышкерлер баланын атасына телефон чалып, $120,000 талап кылган. Ошондой эле милицияга кайрылса уулу өлтүрүлөт деп коркуткан. Андан кийин дайыны чыкпай калган соң ата-энеси 5-апрелге караган түнү саат 12ден өткөндө милицияга кайрылышкан. Тартип сакчылары тарабынан эртеси бул кылмышка шектүү катары ошол эле ишкердин 22 жаштагы айылдашы кармалып, наристени өлтүргөнүн мойнуна алган. Каза болгон наристенин сөөгү өлтүрүлгөндөн кийин 1 суткага жетпестен мына ушул сайдын аркы бетиндеги эгин талаасынан табылган. Милиция кызматкерлерине кылмышкер баланы кайсы жерге көмгөнүн өзү көрсөтүп берген. Учурда бул кылмышка шектүү катары кармалып жаткан жарандын айтымында ал баланы муунтуп өлтүргөн. Кылмышкер баланы уурдагандан кийин 1-2 сааттан кийин эле өлтүргөн. Ал эми ата-энесине мурдараак телефонго жаздырып алган үнүн балаңар тирүү дегендей кылып, улам-улам жөнөтүп коюп турган. Уулунан ажыраган жубайлар Жалал Абад областынын Нокен районуна караштуу Мас айылындагы базарда курулуш материалдарын сатып тиричилик кылышат. Шектүү алардын кол алдында сатуучу болуп, 1,5 жыл мурда иштеп кеткен экен. Эки тараптын ортосунда акча маселелери ушундай кылмышка түрткү болгону айтылууда. 600,000-700,000 карызы кирип кетти. Кожоюнум фирмалардан карызга товар алып иштечү. Анан ошол фирмалардын бирине көп акча карыз болуп калган. 600,000 сомдой. Төлөй албай кыйналып жатканда мен пахта түшүмүн 170,000 сомго сатып акча берип турганмын. Кийин ошол акчамды кайра бериңиз деп барганда ал мени сөгүп, урушуп, кадырыма шек келтирди. Мен намыстанып, ушул жаман ишке барууга мажбур болдум. Уулун өлтүргөндө шайтан азгырды мени. Жаштык кылдым. Өлтүрүлгөн баланын ата-энеси бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок шектүүгө алар карыз эместигин, тескерисинче кармалган жаран алардан үйүн ремонттоо үчүн курулуш материалдарын алганын айтышты. Учурда бул окуя боюнча шектүүгө карата 2 берене менен кылмыш иши козголду. Мас айылынын тургуну 97-жылы туулган жаран жеке кастыгы бардыгынан уурдап кеткендиги такталып, ал жаран баланы уурдап кеткенден кийин 1-2 сааттын ичинде өлтүрүп, ал боюнча Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө биринчи баланы уурдап кеткендиги боюнча кылмыш жаза кодексинин 170-беренесинин негизинде, кийин өлтүрүп койгондугу боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси, киши өлтүрүү беренеси боюнча сотко чейинки жазык иши жүргүзүлүп, азыркы убакта тергөө амалдары жүрүп жатат. Баланы өз үйүнөн күндүз уурдап кетүү кылмышкерге кыйынчылык жараткан эмес. Анткени жогоруда айтылгандай, 7 жаштагы бөбөк шектүүнү жакшы тааныган. Жамандыктан шек санабаган бала жүр дегенде эле ээрчип кете берген. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Жалал Абад.